Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Чойбеков 11-июль күнү Талас облусундагы Манас районунун тургундары менен жолукту. Эчимге жарабаган армиянын кимге кереги бар? Бир жылдык армия болобу? Алар өздөрүн коргой албайт. Бизде эмес адымдан международный положение абдан жаман болуп атыр. Бир жылдык армиянын кимге кереги бар мисалы үчүн? 2 жыл болду, 3 жыл болсун. Онду төрөдү, раматтуулук сайызда. Бала чаканы чоңойтtu. Үйлөндү, жайлантты. Анан бир кырсык болду, бир балия болду, ал соттолуп кетти. Бала соттолгон экен, ага неме өлбөйт экен. 1000 сом ал ачып кеткен 1000 сом. 94-жылдан бери 90 жыл. Бакстан агрото жок, участка жок. Жер үйдүсү жок, дыйкан чарба жок. Эми жанагында аренда жер бербесек, улар кантип жашайт? Кантип миграцияны токтотобуз? Кантип эл каяка болот? Эми биз ата-энелер буйрууда Кудай үчүн биздин балдар 25-30га чыкты. Алардын балдарын дагы биз багабыз. Анан дагы эмне удар болуп атат? Биз айтканда. Жетишпейт, жер жок, кылган тирлиги жок, завод жок, промышленность жок. Анан биздин жанагы ата-энесинин пенсиясынан бала кылыштын пенсия менен жанагы балдарын жөнөк пул болуп калды. Эл өкүлү Покровка айыл аймагындагы салынып жаткан спорт залдын курулуш иштери менен таанышты. Балдардын өспүрүмдөрдүн спорт мектеби Кыргызстанда мынандай жок. Физкультурный академияда жок, Руордо жок. Анан ушунун деңгээлине Олимпиада даярдык мектеп интернаттын жатаканасына сүйлөшүп атам. Үч Коргон айыл аймагындагы 1928-жылы курулган Газы Малаев атындагы орто мектебинин эскилиги жетип, жарактан чыккан. Мектептин жаңы имаратынын курулуш иштери 2015-жылдан бери бүтпөй келет. Мен ойлойм, жаңы деди да? жаңы, калың деди да. Жергиликтүү тургундар Үч Коргон айыл аймагынын Казакстан мамлекети менен чектешкен аймактарында суу өз нугун буруп, чек аранын өзгөрүшүнө алып келүүдө деп кооптонууда. Эми алар Калычкадан бери кадай чыгып кетип, бул бизде айтсак, чек ара Парусло 2 талас бөлүнөт экен да. Парусло бери кетсе бери, нары кетсе нары кетет. Казакстан быйыл өзү башынан этегине чейин 3 айда полный границаны 6 метр бийиктикте кылып, үстүнө техника жүрө турган, хоолор менен жүрө турган кылып тосуп алды. А биз жак уже баягы жайык болуп калды да. Эми граница ал негизи не деп жазылып калган экен баягы. Демаркация деген не өткөндө Парике руслы талас деп не алып калган экен. Эми талас быйыл азыр сууга байланыштуу не кылып атыр. А ойноп кетсе уже жыла берет да. Ошол эле Үч Коргон айыл аймагындагы жаңы конуштарда электр энергиясын өткөрүүчү мамычалар талапка жооп бербейт. Аларды алмаштыруу маселеси чоң көйгөйдү жаратууда. Атыген айтканда айтты. Аким турду айтты, бүтүр деди. Айыл өкмөт бүтүрө турган шарты да жок. Сиз ресте иштедиңиз, рестин кура турган акысы да жок. Туурабы? Туура. Анан келет да табыштап кетет. Айыл өкмөт бүтүр дейт. Байкуш кылайын десе, каражат эмес, анын өзү закондо уруксаты жок аны курганга. Инфраструктураны жакшыртпа, суу киргизгиле сөйт. А бирок анын андай укугу жок. Бирок ошого табыштайт. Реске табыштап кетет, рестин курганга эмес жок. Булар баланска алабыз дейт, силер кургула дейт.